Ассалаумалейкум, урматтуу мекендештер. Онди топ каналынын көрмандары. Норвегиянын борбору Осло шаарында дүйнө чемпионаты уланууда. Спорттук күрөш боюнча кезек грек-рим күрөшүнүн балбандарына келип жетти. 72 килограмм салмак чембирдик Руслан Царев, Азия чемпиону. Албетте Кыргызстандын күчтүү балбандарынын бири десек жаңылган болбойбуз. Алгачкы баскыч, 16-тан 1 бөлүк десек болот. Украиналык Евтушенко аттуу балбан менен күч сынашып жаткан учуру. Азырынча дээрлик 1 мүнөт артта калып бара жатат. Упай жок. Буга чейин Кайрат Түгөлбаев килем үстүнө чыкты. 77 килограмм салмак чембирдикте. Бирок Кайрат Түгөлбаев алгачкы атаандашын эле азербайжандык балбанга утулуп калды. Акжол Махмудов Олимпиададан кийин бир аз эс алууга мүмкүнчүлүк берилген жана анын артынан экинчи номердеги Кайрат Түгөлбаев. Дал ушул Кайрат Түгөлбаевди Кыргызстан чемпионатынын финалында уткан Акжол Махмудов. Бирок Кайрат Түгөлбаев ачык айтканда бир аз ишеничти анча актай албады. Руслан Царевдин аракетине көз чаптырып туралы дагы да болсо атаандашы пассивдүү болгон үчүн Руслан Царев 1 упайды алды жана партерди иштегенге мүмкүнчүлүк дагы алды. Жасаш керек Руслан. Атаандашына караганда тажрыйба бар бул спортчуда. Эми бул олимпиадалык салмак категория эмес. Мындан улам Руслан Царев олимпиада оюндарына катышкан жок. Токиодо бирок Азия жана дүйнө биринчиликтеринде жакшы жактан көрсөтүп келет. Азыр болсо караңыздарчы, Евтушенкону көтөрө албады. Жок дегенде бир жолу айланып кете алабы. Ай. Тилекке каршы. Жада калса көтөрө дагы албай калды. Эми экинчи бөлүктө ортодо калыс тең атаандаштыкта беттеш өтсө, тескеринче Царевду партерге жаткызып коет. Андыктан ойлоп активдүү күрөштү улантышы керек Руслан. Акыркы 30 секунда биринчи бөлүктүн эч бир мүмкүнчүлүк бербейт. Чагымда биринчи 3 мүнөттүк ушундай эле тарезе жыйынтыкталат. Жана кызыктын бардыгы экинчи бөлүктө уланат. Негизинен кызыктуу көпчүлүк күткөн бул эми Жолман Шаршенбеков болсо керек. Жолман Шаршенбеков бүгүн эмес эртең килем үстүнө чыгат. Бүгүн Кайрат Түгөлбаев, Руслан Царев, Калидин Аскеев килем үстүнө чыгып беттеш өткөрөрүн айтып өтөлүм. Азат Эркинбаев, ошондой эле Улукбек Карачолоков, Руслан Царевко кеңештерин айтып үлгүрдү. Иштеш керек Царев. Эмнеге татыктуу экениңди азыр көрсөтүшүң зарыл гана эмесе. Геттана. Баштады активдүүлүк тазамат Руслан. Бирок караңыздарчы, кыймылдап да койбойт. Евтушенко bir упай берди. Евтушенкого 1 упай берди.
Биз күткөнбүз мындай абалды. Эми бербеш керек ушул жерде. Караңыздарчы, Евтушенкодагы өтө мыкты физикалык жактан күчтүү экендигин байкасак болот. Ай, Азамат ушул жерде каршы чабуулда бир аракетин көрүшүң керек. Ай, эч кандай бир упай иштеп да калган жок, бирок атаандашын сыртка түртүп дагы чыгарып кете албады. 1-1. Бул украиналык балбан үчүн жакшы жыйынтык. Акыркы болуп упайды дал ошол Евтушенко алып отурат. Эрежеге ылайык акыркы болуп упай алган балбан жеңишке жетет. Упай айырмачылыгы тең болгон кезде азыр жок дегенде килемдин сыртына түртүп чыгарчы бир Руслан. Мынакей Евтушенко, Азамат, калыс Азамат бул жерде чындап калыстын кылды. Евтушенко эч кандай бир аракетке барган эмес. Бирок бул жерде упай берилбейт. Экинчи ирет пассив берилген учурда актив берилберин айтып өтөлү. Азыр Руслан Царев ушул жерден упай иштеп табышы керек, болбосо дагы да болсо Евтушенконун пайдасында бул беттеш кала берет. Руслан Царев бираз колунан бираз жаракат алып калган окшойт, бирок калыстар негедир ага ошол медициналык кызматкерлердин жардамын көрсөтүү укудан ажыратты. Кармады Азамат. 4 упай барбы? Экили упайды көрсөттү. Азыр Руслан Царевко эмнеге мүмкүнчүлүк бербей жатат? Түшүнүш кыйын. Иштеш керек азыр ушул жерден акыркы секундаларда Евтушенкого партердин үстүнөн иштегенге мүмкүнчүлүк берип коюшу мүмкүн, эгерде Руслан бираз качып беттеш алып барса. Чарчады, бирок Руслан Царев ишенебиз. Руслан Царев кана өзүңдү көрсөтчү бир. Коргон өтө мыкты деңгээлде. Акыркы 25 секунд жок, упай жок эч кандай. Эми гана мүмкүнчүлүк берди медициналык кызматкерлердин килемге чыгып жардам беришин. 4 мүнөт убактында, 4 мүнөттүн ичинде балбан килемдин ортосуна кайтып келбесе, техникалык жеңиш Евтушенкого берилет. Бирок ишенебиз, Руслан Царев азыр бүт күчүн, бүт эрдиги менен азыр бул беттешке кайра кайтып келиши керек. 19 секунда Руслан Царев чыдайт, ишенебиз. Ушул Евтушенкого дагы жардам көрсөтүлүүдө. Беттеш башталганда мына дээрлик 10 мүнөттөй убакыт. Руслан Царев, эмне болду? Руслан Царев бул биринчи гана беттеш. Биз Руслан Царевдон байге күтөбүз албетте. Бул жаракат эч кандай ага терс таашын тийгизбейт деген ойдобуз. Эгерде бул беттеш жеңсе, ал кийинки баскычка дагы чыгат. Кечинде болот жарым финал, бирок ага чейин ал 3 атаандашын утушу керек. Себебинде белгилеп коелу, Руслан Царев 16-тан 1 бөлүктөн баштап жатат, андан ары
8'den 1 final, çeyrek final, мына 3 беттеш бар. Бирок анын баары алдыда. Азыр бүт көңүл ушул беттеште калыш керек. Чарчады, бирок бошоңдо, Руслан, Азамат, Руслан, ана. Жок, Руслан Царев дүйнө чемпионатынын 8'den 1 финалдык баскычына чыкты. Чын жүрөктөн куттуктайбыз, Азамат.